Кээ бир судьялардын өз кызыкчылыктарын көздөп, кылмышкерлердин ишин оордугуна көз жумуп, алардын жоопкерчилигин жеңилдетип, кылмыш аракеттерин бурмалаган учурлар кездешет. Айрым судьялар тарабынан чет өлкөлүк жарандардын кыймылсыз мүлк объектилерин тартып алууга багытталган чечимдер чыккан. Ички инвесторлор боюнча да ушундай чечимдер чыккан. Мындан сырткары кээ бир судьялар тарабынан банк заттарына байланышкан жазык иштерин кароодон мыйзамдын одуна бузулушуна жол берилген. Мына атап айтсам, айтып кетейин, Ош областынын айрым судьялары 14 килограмм гаш банк заты менен кармалган чет өлкөлүк кылмышкерлердин аракетин жеңилдетип, ага карата мунапыс колдонулган. Прокуратура сунушу боюнча бул өкүм жокко чыгарылып, азыр мына кылмышчы жанданып каралууда. Бүгүнкү күндө аталган жагдай боюнча судьяларга карата кылмышчы козголуп, тергөө жүрүп жатат. Мындан сырткары жакында эле ушундай кылмыш иштерин караган судьялыкка талапкерди соттору тандоо кеңештен мына кайра кайтардык. Ал өз убагында 27 килограмм героин, 5 килограмм гаш банк заттары менен кармалып сотулган адамдын кылмышын бузуп, ал негизсиз кайра кароого айдаган. Эми мындайды кандай түшүнсө болот? Бул ушул героинди, гашишти, наркотикке каршы билесиздерби канча киши иштейт, канча структура иштейт? Бул дүйнө жүзүндөгү эң чоң көйгөй. Буну дүйнөлүк коомчулук азыр банк затка каршы күрөш жүрүп атат. Бизге жардамда сырттан да келип атат. Ушул 27 килограмм героин, 19 килограмм гашты кармаш үчүн канча оперативдик кызматкерлер иштейт? Канча адамдар тартылат? Канча каражат мамлекетте жумшалат? Бул айлап, жылдап иш болот. Ошол оперативдик кызматкерлер түн уктабай буну кармагандан кийин 1 сааттын ичинде чыгарып койсоңор, ана кандай ишенич болот сот бийлигине? Ушул бир чечим менен бүт мамлекеттик системаны талкалап бузуп атпайбы? Бир чечим менен. Бул банк зат менен байланышкан кылмыштар, бул абдан оор кылмыштар. Бул улуттун саламаттыгына, келечегине бул чоң коркунуч жараткан кылмыштарда. Ана ушундай кылмыштарды ушундай кылып атсаңар, анда ким ишенет? Мына bunday адамдар, бул улуттун, жалпы элибиздин кызыкчылыгына каршы иштеген адамдар. Ал сот эмес, ал кылмышкер, урматтуу агайын туугандар.